Өзгөн районунун Шамал Терек айылындагы Конкоршев атындагы жаңы курулушу аяктаган мектеп пайдаланууга берилди. Маалыматка ылайык ачылуу аземине президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов, башкы прокурор Курманкул Улушев, президенттик администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алтынбек Жумаев, белгилүү тарыхчы журналист Кыяс Молдокасымов, Өзгөн райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы жана жергиликтүү тургундар катышты. Жаңы мектептин имараты заманбап 375 окуучуга ылайыкташтырылган. Жалпы сметалык баасы 66 миллион сомду түзөт. Биринчи кезекте ушул курулган мектеп сиздерге буйруп насип кылган болсун. Ушул мектеп ак жолтой мектептерден болсун. Ушул мектепте ушул билим алган биздин балдарыбыз, кыздарыбыз келечекке Кыргыз элине, Кыргызстанга кызмат кыла турган чыгаан уул кыздардан чыксын ушул жерден. Бүгүн жогорку кеңештин кезексиз жыйынында депутаттар Казакстанга тынчтык орнотуучу күчтөрдү жөнөтүүнү колдоду. 69 депутат макулдугун, 7 каршы добуш берди. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиев Кыргызстандан 150 аскер кызматкери, 8 бронетехника жана 11 техника жөнөтүү пландалып жатканын билдирген. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин кезексиз жыйыны жабык эшиктер артында өттү. Казакстан Кыргызстан менен болгон 7 чек ара бекетинин 5-өн жапты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын маалыматына жана коммуникациялар башкармалыгы бүгүн казак тарап бир тараптуу Чүй облусунун Кордай Акжол, Акжол автожол, Кара Суу автожол, Ак Тилек автожол жана Ысык Көл облусундагы Каркыра автожол өткөрүү жайларынан жарандарды жана транспорт каражаттарын өткөрүүнү убактылуу токтоткондугун маалымдайт. Ошону менен бирге COVID-19 байланыштуу болгон чектөөлөрдү эске алуу менен Чүй облусунда Чалдыбар автожолу жана Талас облусунда Чоң Капка автожолу өткөрүү жайлары штаттык режимде иштеп жатышат. Ал эми Кыргыз-Казак мамлекеттик чек ара аймагындагы иштеп жаткан өткөрүү жайларынан Казакстандын аймагындагы Кыргызстандын жарандары кайтып келе алышат жана Кыргызстандын аймагында жүргөн Казакстандын жарандары кайтып кете алышат. Казакстандын чек арасындагы өткөрүү жайларда жарандардын жана транспорт каражаттарынын тыгыны байкалган жок. Кыргыз-Казак мамлекеттик чек ара аймагындагы кырдаал саат 12:00 карата туруктуу деп мүнөздөлөт. Кыргызстанда 7 январга карата коронавирус 247 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык анын ичинде Бишкек шаарында 151, Ош шаарында 11, Чүй облусунда 37, Ош облусунда 11, Талас облусунда 6, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 10, Жалал Абад облусунда 18, Баткен облусунда 1 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 58 адам илдеттен сакайып чыкты. 3 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 324 бейтап, амбулатордук түрдө 692 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 185.484 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 180.166 киши айыгып чыкса, 2814 адам каза болду. Казакстанда авиакомпаниялар акырындык менен ички жана эл аралык каттамдарды калыбына келтирүүдө. Бул туурасында Хабар 24 телеканалы маалымдайт. Жергиликтүү убакыт боюнча саат 15:00 баштап Атырау, Шымкент, Түркстан, Москва жана Дубайга каттамдар жанданды. Жүргүнчүлөргө каттамдардын абалы, алардын кечиктирилиши, жокко чыгаруу жана төлөмдү кайтаруу боюнча консультация алуу үчүн ишеним телефону түзүлгөн. Борбор кала Нур Султандын аэропорту штаттык режимде иштеп жатат. Буга чейин Алматы аэропорту 7 январда саат 21:00 чейин иштебей тургандыгын маалымдаган. Актауда митингчилердин үйлөрүнө тарап кетүү боюнча кайрылуусунан кийин мурда тигилген боз үйлөр жана темир тосмолор бузулду. Бир окуяга карабастан элдин саны азайган эмес, жарымы ынтымак аянтында чогулган болсо, экинчи бөлүгү акымчиликтин алдында тургандыгын Спутник Казакстан агенттигинин кабарчысы билдирди.